Кимде ким бирөө сизге карыз болсо, кыйналган абалда болсо, мөөнөт берип отурган болсоңузчу, кыямат күнү Алла субханаху ва таала ошо мөөнөт бергениңиз үчүн мээриминин көлөкөсүнө алат дейт сизди. Бир хадисте келет. Эгерде сиз бир бердиңиз, карыз сурап келди эле, карыз берип турдуңуз, күн сайын канча карыз берсеңиз, ошол суммадагы садака берген сизге соо жазылып турат. Карыз бергенге. Түшүнүктүбү? 10 000 сом сурап келди эле карызга, 6 айга берип туруңуз деди. Берип турдуңуз, күн сайын 10 000 сом садака кылган соон алып турасыз 6 айга чейин. 6 ай убактысы келип калды. Бере албай калды. Абалы оңон элек. Иши жакшы боло элек. Сизден мөөнөт сурады. Бериптир кишиде дагы бир 6 айга узартып бербейсизби деди. Макул деп 6 айга узарттыңыз. Ошол күндөн тартып кийинки 6 ай күн сайын 2 эсе садака кылган соон аласыз ошо сумманы. 20 000 сомдон садака кылган соон аласыз. Бул риваят Муснади Ахмадда келет. Демек